Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жашыңда кылсаң мээнетти, караганда көрөсүң дөөлөттү демекчи. Бир нече жылдар мурун ушу дал мен турган жерди, боп-боз жерди жашылга айландырган бүгүн сиздерге багбан менен маектешмекчибиз. Кененирээк чагылдырып бергенге аракет кылам. Сиздер менен мен Бегмай Манапбаева болом. Саламатсыздарбы? Эми багбанчылык боюнча рас келсеңер, мен кеңирээк, мүмкүн болушунча кеңирээк маалымат беришке аракет кылайын. Мына ушу турган жер боз талаа болчу. Союз убагында айдоо жер болуп жүрүп, кийин эч суу алып келдире албагандан кийин бул жерде жайытка трансформация аркылуу жайыттын эсебине өткөн. 2019 жылы Кыргызстан боюнча Дүйнөлүк банктан 7 областка бирден долбоор бөлүнүп, 7 айыл өкмөткө $200.000 акча каражаты бөлүнгөн. Мына ошол долбоордун аркасынан аракет кылып жүрүп, ушул долбоорду өткөрдүк. Бул жерде жалпы 12 гектар жер бар. Айылдын башында 42 гектар жерге дагы ушул сыяктуу бакты өстүрдүк. Бул жер түз жер, бирок ал жер тоо, күнгөй, тескей. Тоонун башынан бери карай ограждение кылып, сварка кылып бүт. Келген адамдар дагы ошол тоонун башынан бери ограждение кылганга алар дагы там берип ыраазы болушат да, келип көргөндөр. Мына ушул жерге биз самотек суу чыгардык. 150 шланга менен самотек суу чыгардык. 3 километрге жакын жерден. Эми ушул самотек суунун алкагында мына ушуларды өчүрөт менен ушундай өстүрүп аракет кылып жатабыз. Бирок сууну чыгарган мезгилге чейин чынын айтканда абдан кыйналыш болду. Бул жерде жалаң шестерна менен, жүгөлүгө, бачоктор менен суу ташып көчөттөрдү аракет кылдык өндүрүшкө. Ошондой болгон күндө дагы биз эме кылып алдык. Бир тобу куурады. Анткени жаңы отургузулган көчөттөр бул жерге адаптация болгончо тынымсыз суу керек экен. Ошол сууну жалаң ташып үйдө кыла албайт экенбиз. Ошо канчалык аракет кылсак дагы куураган эмелер болду. Анан бирок ошо куураган бойдон калтырбастан кайрадан отургузуп атып, мына өстүрдүк. Анандай алганда мына уже жетилип келатат. Буюрса бул айыл үчүн, айылыбыздагы кары картаңдар үчүн, бала бакчадагы, мектепте окугандарга натуралдык, экологиялык таза мөмө жемиш менен сок ичишет, мөмө жемиш менен как дегендей, мөмө жемиш өзү дегендей. Кыскасын айтканда, айылыбыз, элибиз үчүн бул буюрса абдан жакшы, келечекте абдан жакшы киреше берүүчү тармак болмокчу. Мына азыр мындайынан айлантып көрсөңүздөр да болот, мына кара. Жүрүңүз анда кичине аралап көрөлү. Ушул бакты түшүнө билиш керек. Жүрөк менен, жөн тери менен түшүнө билиш керек. Бул бакка эмне керек? Эмне сурап атат? Суу суап атабы? Же болбосо азыгы жердин кыртышы начар болуп, ошондон өксүп атабы? Ошолордун баарын эсептеп түшүнүп туруп, азыр бизде ушундай мүмкүнчүлүк болуп атат. Кык, жалбырак, малдын кыгын аралаштырып туруп 1 жылдан кийин мына жанагы биогумустун куртун эле сөл жанды кой бере турган болсо, кандай гана сонун удобрение иштеп берет. Бул жерде органикалык азык менен азыктанган өсүмдүк, экологиялык жактан таптаза малина болобу, эже малина болобу, алма, өрүк, череште болобу, бүт ошондой. Биз бул жерде химияны колдонбойбуз деп чечтик. Химияны колдонбойбуз. Жалаң ошо арал жерде азыр айылда сөл жанды баккандар да көбөйүп атат. Биз алардан сатып алабыз. Болбосо өзүбүз жетиштүү кылып өндүрүшүбүз керек. Анан ушундай кызым, ушул азыркы адам багы кулча иште бийче жаша деген заман азыр. Азыр эмгектениш керек. Пешене тер менен оокат кылганды үйрөнүш керек. Бул жерде жерибиз кандай сонун, мына керемет. Былтыркы жылы бул мезгилде какырап калды. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биз суу келген бачоктун да жанына жетип калдык. Сиздер өзүңүздөр да көрсөңүздөр болот. Мынакей моногул суулар 5 тонналык шестерналар. Биз бул 5 тонналык шестернаны ушул долбоордун ар жер шестерналарды ар жерине орнотобуз дагы ошол жерден тамчылатып сугарууга
линияларын тартабыз, шлангалар ошентип ошондой бойдон кетет. Ар бир түбүнө тамчылатып орнотууну пландап жатабыз. Булар ошо план менен келген. Буларды эми иш жүзүнө быйыл ашырабыз, Кудай кааласа. Азыр бул бачоктордун ичинде суу барбы же жокпу? Суу азырынча жок. Азырынча келген бойдон турат. Ошолордон тамчылатып сугарууга муктаж кээ бир нерселер болуп калган. Ошолорду бүт алып даярдап койдук. Эми жакында булардын баарын орнотуп, тамчылатып сугаруунун чыныгы эрежеси менен ушуларды эметип койсок, бактын өсүшүнө да жакшы. Баардык мүмкүнчүлүк түзүлгөн болуп калат да. Жакшы. Жалпысынан ушул көчөттөрдү отургузуу үчүн канча чыгым кетти? Чыгым кеткенде 500 1 гектарга 500дөн кетип атты орточо. 500 түптү 60тан көп өткөндө 300 миң, 1 гектардын 300 миңден тегерек. Ал эмеси көчөттөрдү отургузууга эле. Муну стойкаларды казып орнотуу, сетка тартуу, мындайча айтканда 2 миллион сомдун тегерегинде жумушчулар, ошо адамдар иштедик. Адамдар иштеген адамдарга жерлерди, көчөттөрдү бөлүп бердик. Баардыгы демократиялык тартипте чек тиштеп алдык, чек менен бөлүндү, көчөттөрдү сорту менен баардыгына бирдей кылып туруп бөлүп. Ал жагынан адамдар капа эмес, адамдар бүт ыраазы болуп атат. Эң алгач ушул ишке башталганда кирем дегендер болгон, бирок баардык эле шыдыр кетпейт да. Ошол ишке ашып аткан мезгилде алгачкы кыйналыштарына, үй шарттары туура келбей, кайра орун тапшырып жүргендер болду. Аларга биз элдин арасынан ылайыктуу чыдайм деген адамдарды коштук. Азыр ушу менен Кудай кааласа иш жүрүп жатат. Бул жерде негизи канча адам иштеди жана канча адам кожоюндук кылат? Бул жерде негизинен биз башында уюшулганда, жамаат уюшулганда көп эле болчубуз. Кийин жумушка келгенде азыраак иштеп, шарты келбей, каалабай дегендей көбү чыгып кетти. Кийин 12 гектарда 12 адам калдык. 12 адам калдык. Эми ошол 12 адам азыр аракет кылып, көздүн карегиндей кылып апестеп багышка аракет кылып атышат. Бул көчөттөр канча жылдан кийин мөмө бере баштайт? Бул көчөт биздин расчет боюнча 5-жылдан баштап мөмө бере баштайт. Азыр 3-жыл. Мына 3-жылы мына ушундай деңгээлде туруп атат. Кудай кааласа эмдиги жылы, сондугу жылдан баштап кадимкидей түшүм алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Чоң рахмат анда сизге, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Элибизге, журтубузга тынччылык болсун.